Слава Исаевич, şimdi процess тууралуу маалымат берип койсоңуз, азаттык. Мен шындыгында эмне үчүн чакырганын билген эмесмин, бирок бул жерде Адакхан Мадымаровдун маселеси карагандыктан ошого болсо керек деп өзүмдүн документтеримди ала келген болчумун. Шындыгында мен ойлогондой эле Адакхан Мадымаровдун процессине күбө катары чакырышыптыр. Сотко жана айыптоочуларга, жактоочуларга ушул документтин тарыхын, кандай жагдайда түзүлгөнүн, эмне үчүн түзүлгөнүн, кандай өзгөрүү болгондорун баардыгын картаны илип алып туруп, буларга түшүндүрүп, тактап, жылтыксыз кылып айтып бердим. Эч нерсе бир жакка кылып бешайбай турганда. Ошонун негизинде мен ойлойм, бул жерде менин өзүмдүн жеке оюмча мурунда айткам, интервьюларда берген, ошол оюм кандай болсо, ошол позицияны толук тактап, далилдеп бердим деген менде ишеним бүгүн пайда болду. Себеби дегенде берген суроолоруна бардыгы так ачык жооп алышты. Ага айтсаңыз, ушул иш боюнча Адакхан Кимсанбаевди тергөө абагында кармап турганы мыйзамдуу элеби? Мен ойлойм, туура эмес. Себеп дегенде бул жерде Адакхан Кимсанбаевич эми Адакхан Кимсанбаевич болобу, башка болобу, ошол жерди бергилегин же алгылагын деп колду койгон эмес. Болгону бул Танаев менен урматтуу ошол убактагы президент Бакиевдин кол койгон документтерин тактагылагын, аныктагылагын, ошонун негизинде бизге жооп бергилегин деп гана эки протокол кол койгон. Анан тактагылагын, аныктагылагын ошо мурунку милдеттериңерди деген үчүн соттош, мен оюмча, бул жакшылыкка жатпаган нерсе, мыйзамга туура келбейт деп мен да ачык айта алам. Сот адилеттүү чечим чыгарат деген менде ишеним бар. Себеби дегенде эгерде чечим чыгарып койсо өздөрү уят болушат. Анда билбейм, Кыргызстанда жашоо кандай болуп калат. Бул таптакыр мыйзамсыз болуп калат. Мен ошону баса белгилеп кетейин. Себеп дегенде болгон документтерде эч кандай андай сөз жок. Бул сөздөрдү ошол жер берилсин, ошол жер алмашылсын деп Танаев 2009 жылы 18 майда колду коет. Анан кийин ага өзгөртүү киргизип, азыр илине турган, күрчөк илине турган сөздү жаздырып коет. Ошонун мурунку 18 майдагы 2009 жылдагы келишимди жокко чыгарып туруп, 2009 жылы 22 июлда 2 ай 4 күндөн кийин кайтып ошого өзгөртүү киргизип бир сөздү кошуп коет да, жанакы сөздү алып коет. Мына ошонун негизин, ошону гана тактагалагын, аныктагалар деп Адакхан 2009 жылы барганда мындай талап гана кылып колду коюп келген да. Адакхан Кимсанбаевич айтмакчы, бул саясий иш дегенге кошуласызбы? Эми ошондой болуп атпайбы? Ошондой деген ойго ушундай процесс түртөт да. Андан башка эмнеге түртөт? Кеп азыр мындай да, кеп Адакхан Кимсанбаевич эмес. Кеп биз азыр мыйзамдуулуктан. Биз ошо мыйзамдуулукка карайбыз. Ким бул? Эртең Адакхан Кимсанбаевичтин ордуна башка фамилиялар болуп калышы ыктымал. Ар кандай фамилия, мен айтпай эле коелу. Андан кийин мыйзамга туура келбеген, далилденбеген, туура эмес нерсе боюнча иш алып барыш, мен оюмча кичине ал эч нерсеге жакпайт да. Анан Кыргызстандын авторитети эл аралык деңгээлде төмөндөй баштайт. Анан биз кысымга учурайбыз. Кысымга учурагандан кийин ар тараптан жанакыдай акчалар келбей калат, инвесторлор келбей калат. Мындай мамлекетке, мыйзам иштеген мамлекетке эч ким барбайбыз деп, анан биз өзү жалгыз мына Кореяда калып, же Иранда, же Түркмөнстанда ошондой жашаганга алып барат да. Мунун эч кимге кереги жок. Биздин бүгүнкү жетекчилерге кереги жок, биздин элге кереги жок. Мына сотторго тем более. Потому что соттор эртең чечим чыгарат да, алар дагы жоопкерчиликти алат да. Ант беришкен элдин алдында, элдин эсебинен үй бүлөсүн багат. Мына ар бирибиз налог төлөйбүз. Биздин эсебинен ушул жетекчилерибиз бардыгы жашап атышат. Демек алар так ачык чечим чыгарганга милдеттүү деп мен айтат элем. Чоң рахмат. Рахмат.